Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Брэд Питттин аткаруусунда 2013-жылдын эң мыкты тасмаларынын катарына кошулган Бенджамин Баттондун өзгөчө окуясы аттуу тасманы көрөбүз. Жаңы төрөлгөн баланын түрү 80 жаштагы аксакалга окшоп, тескерисинче убакыттын өтүшү менен жашарып күч-кубатка толо берет. Анда эмесе алдыңкы мүнөттөрдө биз менен болуңуздар. Өлкөбүздөгү мамлекеттик эсептөөлөргө таянсак, Россияда эмгектенип жүргөн бир туугандарыбыз жылына Кыргызстанга дээрлик 2,5 миллиард доллар салышат экен. Бул сумма өлкөбүз үчүн өтө бир чоң пайда. Биз болсо ошол сумманын азайбай кайрадан көбөйүшүнө кичинекей болсо да жардамыбызды тийгизгенге аракет кылып, Москвада эмгектенип жүргөн бир туугандарыбызга документ жасагандар тууралуу маалымат бере кетели. Анткени документтин таза болсо ишин дагы жүрүшүп, ата-энеге кеңири акча салып, балким жылына 2,5 миллиард эмес 3 миллиард долларга дагы жетип калар. Кантсе дагы жакшы ниет, жарым ырыс, ошондуктан төмөндө кайта турган байланыш сандарын жазып алыңыз. +7 903 107 30 41. 2005-жылдын август айлары Жаңы Орлеан аймагынын ооруканаларынын биринде Дейзи Фуллер деген кемпир ооруп төшөктө жаткан. Анын кызы Кэролайн апасынын жанынан чыкпай ага каралашып, менин курбу кызым апасы кайтыш болгондо аны менен коштошо албай аябай капа болуп жүрөт. Ошондуктан мен сиздин жаныңыздан кетким келбейт. Сизди жакшы көрөм апа деп жатса эле апасы бир окуяны айтып бере баштады. 1918-жылы поезд токтой турган чоң бир станция салынат. Ал станциянын имаратына чоң саат орнотолду деп шаардагы өтө бир күчтүү саат жасагыч Гатого буйрук беришип, буйрутманы алган Гато саатты даярдай баштайт. Ал киши тубаса көзү солкур эле, бирок ошентсе дагы өзүнүн кылган ишин аябай мыкты аткарып, сааттарды кооз жана так иштей турган кылып жасачу. Бирок күндөрдүн биринде жалгыз согушка кеткен баласы жөнүндө маалымат келип, аны өлдү деп айтышып, муну уккан Гатонун көңүлү чөгүп, бирок саатты жасоону уланта берет. Ошентип имаратка илинген саатты ача турганда күн келип калган. Анда сааттын кооздугу ал жерде көрүп тургандардын баарын таң калтырып, бирок саат адаттагыдай эмес, тескери жүрө баштайт. Ошол убакта бул нерсени Гато элдерге түшүндүрө баштайт. Мен бул саатты атайын тескери жүрө тургандай алып жасадым. Анткени мезгил аркага кайтып, согушка кеткен балдарыбыздын баардыгы тирүү кайтып келип, үй бүлө куруп бактылуу жашаштын каалайт элем. Алардын арасында менин балам дагы кайтып келсе болмок. Эми мени кечириңиздер деп ал жерден кетип, ошодон кийин саат жасаган Гатону эч ким көрбөптүр. Бул окуяны айтып жаткан Дейзи кызына кайрылып, менин баштыгымда бир күндөлүк бар. Ошол күндөлүктү ачып мага окуп берчи, сенден суранамын. Сенин үнүңдү угуп бир аз жаным жай алсын деп кызы жанагы күндөлүктү алып эле окуй баштайт. Ал күндөлүктү жазган адамдын аты Бенджамин Баттон эле. 1918-жылы 11-ноябрь. Ал убакта биринчи дүйнөлүк согуш аяктап, элдин баары кубанычка батышып, Томас Баттондун аялы көз жарып үйүнө шашылып чуркап бара жаткан. Өкүнүчтүүсү, аялы төрөттөн көп кан чогултуп, ошол жерде көз жумуп, баласын көргөн Томас жини келип эле аны көтөрүп алып суу жака чуркап жөнөйт. Сыягы ал жаңы төрөлгөн баласын сууга ыргытып жиберейин деп камданып калды окшойт. Бир кезде эле аны күзөтчүлөрдүн бири көрүп калса, Томас ал жактан дагы качып жөнөп, жолдон каарлар үйүн көрүп калат дагы, ал жердин тепкичине баласын таштап, бир аз акчасын салып коюп кетип калды. Бул убакта каарлар үйүнүн жумушчулары Куинни менен Уэзерс бири-бирине сезимдери болгондуктан ал нерсени ачык айта албай сыртка чыгышып, бири-бирине өзүнчө эле кагазга урап сүйлөп жатып эле жанагы баланы байкап калышат. Көрсө бул жаңы төрөлгөн Бенджаминдин беттери тырышкан түрү бир аябай башкача экен. Бирок Куинни аны өзүнүн баласындай алып бөлмөсүнө алып кирип кетип калды. Көрсө бул аял нарагынан балалуу боло албагандыктан, көп жылдан бери балалуу болсом экен деп эңзеп жүргөн. Ал бир кезде каарлар үйүнүн дарыгери Роузду чакырып келип, баланы көрсөтсө дарыгер бир жыйынтык берет. Бала жаңы төрөлгөнү менен анын териси жана сөөгүттөрү 80 жаштагы адамдыкына окшоп, денеси жумшарып, сөөгүндө дагы ар кандай оорулар пайда болуптур. Ошондуктан Роуз бул бала жакында эле өлүп калышы мүмкүн десе, муну уккан Куинни, демек бул өлгүчөңдү мен буну багып алам деп ал жердеги каарлар үйүндөгүлөрдүн бардыгына көрсөтөт. О боже, он выглядит как мой бывший муж. Кандай болбосун, Куинни ошол жерде балага Бенджамин деген ат коюп, анын жигити Уэзерс каршы болгонуна карабай Бенджаминди өзүнө бала кылып алды. Ошентип арадан бир канча жыл өтүп, Бенджамин 7 жашка чыгып, дене түзүлүшү так эле чалдардыкындай болгону менен акыл эси жаш баланыкындай болчу. Ошондуктан аны каарлар үйүндөгүлөр менен чогуу олтургузуп койсо, ал ар кандай кыймылдарды кылып, көчөдөгү ойноп жаткан жаш балдарды көрүп ал жака аябай баргысы келчү. Бирок Бенджаминдин сөөгүттөрү каты элек болгондуктан ал баса албай коляскада жүргөн. Ал Куиннини апа деп, Куинни аны өзүнүн баласындай эркелетип чоңойтуп, анан дагы дем алыш күндөрү чиркөөгө алып барып турчу. Күндөрдүн биринде Куинни баланы чиркөөнүн кызматкерине жолуктуруп, буну бастырганга жардам бериңизчи деп суранат. Сколько тебе лет? 7, но я выгляжу старше.
Чиркөөнүн кызматкери Бенджаминдин айткан сөздөрүнө күлкүсү келип, бирок аны бастырайын деп чечип, кана эми ордуңдан тур, жараткандын жардамы менен баскының деп эле кыйкыра берет. Анда Бенджамин ордунан турганга аракет кылып, буттарын түздөп, жаңы баскан жаш баладай болуп басканда үйрөнүп кетти. Кызыгы бул окуядан кийин жанагы чиркөөнүн кызматкери ошол жерде өлүп калат. Ошол жерде кызы окуп берген окуяны угуп жаткан Дейзи поезд станциясында илинип тескери иштеп турган саат ошол бойдон калгандыгын кошумчалап кетет. Биз мындан соң кайрадан эле Бенджаминдин окуясына өтөбүз. Ал бул убакта эки балдак менен басып калып, күндөрдүн биринде каарлар үйүнө Уозерстин таанышы Отис келип калат. Отис кара терилүү, анан дагы Бенджаминге окшоп өзгөчөлүгү бар адам болчу. Ал бою өтө узун эмес, бет түзүлүшү жаш балдардыкына окшогон киши болчу. Отис бир кезде Бенджамин менен таанышып, жүр экөөбүз бир жака барып келели. Сага бир нерсе айтып берем деп эле өмүрүндө каарлар үйүнөн чыкпаган Бенджаминди бир жака алып кетип калат. Ага шаарды көрсөтүп айлантып, сенин дагы мага окшош бир өзгөчөлүгүң бар адам экенсиң. Ошондуктан бул жашоодо көп нерсеге даяр бол, анткени өмүрүңдүн көпчүлүгү жалгыздыкта өтөт. Бирок биздин дагы бактылуу болгонго укугубуз бар деп Бенджамин менен коштошуп, эми арткагы жолду өзүң таап аларсың, көрүшкөнчө деп эле ал жерден кетет. Бирок Бенджамин трамвайга түшөм деп ага жетише албай калып, үйүнө чейин жөө-жөнөп караңгы киргенде гана жетти. Анда апасы мен кабатыр алдым го деп аны каякта жүрөсүң деп урушса, Бенджамин үчүн ал күн аябай бактылуу болду. Анткени ал буга чейин имараттын сыртына такыр чыкчу эмес. Арадан убакыт өтүп 1930 жыл келет. Бир күнү каарлар үйүндө жашагандардын туугандары келип, ал жерде майрамдап жатып, каарманыбыз Фуллер деген аялдын небереси 7 жашар Дейзи деген кыз менен таанышат. Бенджамин Дейзини бир көргөндө эле жүрөгү жарк эте түштү. Тамак учурунда Куинни дагы ал жердегилерге өзүнүн жакшы бир жаңылыгын айтат. Көрсө ушул убакытка чейин канча аракет кылып такыр эле жыйынтык чыкпай, бирок акыры анын боюнда болуп калыптыр. Кечинде Бенджамин уктап жатса, Дейзи анын жанына келип ойготуп, жүрүп мени менен бас. Мен сага бир нерсе көрсөтөм деп караңгыда өзү шейшептен жасап койгон үйүнө алып келип, ал жерден шамды жагып, мен сага азыр бир сыр айтып берем, сен дагы мага айтып берчи деп эле сүйлөшө башташат. Анда Дейзи менин апам атамдан башка бирөөнүн өпкөнүн көрүп калдым десе, Бенджамин дагы сөз баштап, мен өзүм аксакал көрүнгөнүм менен чындыгында андай эмесмин. Бирок апамдын Уозерс менен сүйлөшкөндүгүн угуп калдым, мени жакында өлөт деп жатышат. Бирок өзүмдү күндөн күнгө күч кубатка толуп жатканда эле сезип жатам десе, бир маалда ал жерге Фуллер келип калып, Дейзини өзү менен алып кетип, Бенджаминге уялсаңыз бул аксакал башыңыз менен жаш кыз менен олтурасыз деп коет. Бул сөздөр Бенджаминге аябай эле катуу тийип, ал апасын кучактап ыйлай баштайт. Ошол кичинекей кыз Дейзи азыр төшөктө ооруп жаткан кемпир болчу. Көрсө Бенджамин аны бир көрүп эле сүйүп калган экен. Ошентип арадан убакыт өтүп, каарманыбыздын апасы Куинни дагы төрөп, Бенджаминге көп көңүл бура албай, каарманыбыздын жашоосу жалгыздык менен өтө баштайт. Күндөрдүн биринде каарлар үйүнө жаңы аял келип, ал пианинону жакшы ойногондуктан Бенджамин ал аялдын артынан жүрүп пианино ойногонду дагы үйрөнүп алат. Арадан убакыт өткөндүктөн каарманыбыз күч кубатка толуп, анын денеси дагы чыңала баштап, балдагы жок эле түздөн түз баса баштады. Каарлар үйүндөгү аксакалдардын бири менен сейилдеп келейин деп деңиздин жээгине барып олтуруп калышса, ал жерде турган кеменин капитаны Кларк кыйкырып эле, мага бир жумушчу керек, менин матросум жумушка чыкпай калды, күнүнө $2 берем, кана кимиң даярсың десе, Бенджамин ордунан тура калып, мен даярмын деп эле жумушка орношуп алат. Бирок анын башкы максаты жашаган жеринен сыртка чыгып туруш эле. Ошондуктан ал бекер дагы иштегенге даяр болчу. Бирок Кларк ага акча төлөп берип тургандыктан анын айткан нерсесинин бардыгын аткарып, бир күнү Кларк аны менен сүйлөшүп, сиздин жашыңыз бир топко келип калыптыр, өмүрүңүздө канча аялыңыз болгон десе, Бенджамин ага жооп берип, мен өмүрүмдө бир дагы кызды көргөн эмесмин деп айтат. Анда Кларк таң калып, анын жаш бала экенин билбейли, сиз жашоонун кызыгын сезе элек турбайсызбы? Бүгүн мени менен барыңыз деп эле эс алуучу жайга өзү менен кошо алып кетет. Ал жердеги кыздар Бенджаминдин аксакал экенин көрүп аны тоготушпай, бирок мындай нерсе Бенджаминде биринчи жолу болгондуктан ал такыр эле чарчабай, жанындагы кыздын шаштысын алып койду окшойт. Биз ушул жерде каарманыбызды бир адам байкап калгандыгын көрөбүз. Бул адам биз тасманын башында көргөн каарманыбыздын атасы Томас болчу. Меня зовут Томас. Томас Баттон. Я Бенджамин. Томас Бенджаминди унаа менен жеткирип коем деп анын унаасына салып таанышып, бирок чындыгында өзүнүн ким экендигин Бенджаминге такыр айтпайт. Көрсө ал буга чейин эле Бенджаминди сырттан байкап каарлар үйүнөн кабар алып турчу экен. Баласы экөө эс алуучу жайлардын биринде олтуруп калып, ал жерде сүйлөшүшүп, Томас Бенджаминге жеңил ичимдиктерди алып берип, аны мас кылып дагы салды. Мындан соң ал Бенджаминди үйүнө жеткирип, экөөбүз кээ бир учурда жолугуп турсак болобу? Сен жакшы адам экенсиң деп экөө жакшы маанайда коштошушат. Ошентип үйүнө мас болуп келген каарманыбыз жаштыктын катачылыктарын жасай баштады. Бул убакта күндөлүктү окуп жаткан Кэролайн терезени караса, шаарда бороон ташкын башталып, сел жүрүү коркунучу туула баштаптыр. Ошентип арадан убакыт өтүп, каарлар үйүндө жашаган Бенджамин күндөн күнгө жашарып, ал жердеги кемпирлер анын күч кубатка толуп бара жатканына аябай таң калып жатышты. Бирок Бенджамин үчүн каарлар үйүндө жашоонун бир кыйынчылыгы бар эле. Ал аксакал кемпирлер менен жаңы эле достошуп калган мезгилде алар бул дүйнөдөн көз жумуп кетип, күн алыс эле ар адамдын тажыясы болуп алар менен коштошконго туура келип турду. Дейзи болсо адаттагыдай каарлар үйүнө дем алыш күн сайын чоң энесине келип турган. Бул убакта Бенджамин аябай кубанычта болуп, аны
менен биргеликте убакыт өткөрүп, бир күнү аны өз иштеп жүргөн кеме менен айлантып дагы келет. Ошентип 1936-жыл келип каарманыбыз 17-ге чыгат. Ал каарлар үйүнөн кетүүнү чечип, ал жердеги адамдар менен коштошуп, бул убакта аны баккан Куинни менен Уэзерс дагы каарый башташкан. Дейзи кетип жаткан Бенджаминге жолугуп, сен мага сөзсүз кат жазып тургунуң. Анан дагы кайда барсаң ошол жактан сүрөт жөнөтүп тур десе, Бенджамин макулдугун берип, каарманыбыз кемеде жумушун улантып экөө бири-бири менен каталашып турчу. Бир күнү кеменин капитаны Бенджаминге суроо салат. Мен сени жумушка алып жатканда картайган ак сакал элең азыр эми жашаргандан эле жашарып бара жатасың. Сенин бир сырың барбы, же мен көп иче баштадымбы десе, каарманыбыз сиз эле көп иче баштадыңыз окшойт деп коет. Бесконечность! 1941-жылы каарманыбыз иштеген кеме Мурманск шаарына барып токтоп калат. Анда Бенджамин ал жердеги мейманканалардын биринен британиялык Элизабет деген аял күйөөсү Уолтер менен бара жатканын көрүп калат. Көрсө ал Элизабет дагы күйөөсү менен каарманыбыз жайгашкан мейманканада жашап жаткан экен. Күндөрдүн биринде Бенджаминдин уйкусу келбей чай ичип келейин деп ашканага чыгып калып, ал жерден Элизабеттин олтурганын көрүп калат. Анда Элизабетти өзү менен чай ичүүгө чакырып, ал аялдагы макулдугун берип, экөө олтуруп алып чайдан ичип жакындан тааныша баштады. Бул күндөн кийин экөөнүн ортосунда бул нерсе адатка айланып, күндө чыгып чогуу чай ичишип, Бенджамин Дейзиге жиберген каттарынын биринде мен Элизабетти жакшы көрүп калдым окшойт деп жазган экен. Бул убакта Дейзи Нью-Йоркко келип, ал жакта балет бийи менен алектенип, Бенджаминдин ага жазган катын окуп бир аз капа болгондой болот. Ошентип кунаажын көзүн сүзбөсө бука жибин үзбөйт дегенде Элизабет менен Бенджаминдин мамилеси такыр эле жакындашып, экөө түнү атайын эле жолугушууга чыга башташат. Экөөнүн ортосунда жөнөкөй эле жолугушуудан дагы олуттуу иштер башталып, бирок ар бир нерсенин аягы бар дегендей Бенджамин бир күнү эле Элизабетти таппай калат. Көрсө ал мен сени жолуктурганыма кубанычтамын деген жазууну калтырып коюп эле кетип калган экен. Бул убакта дүйнөлүк экинчи согуш башталып, Япония Америкага кол салган болчу. Ошондуктан алардын кемесин дагы мамлекет ишке салып, деңиздеги жарактан чыккан аскердик кемелерди сүйрөп чекеге чыгарып турасыңар деген буйрук келет. Анда капитан Кларк, эгер силер макул болсоңор мен менен ишиңерди уланткыла, болбосо үйүңөргө деле бара берсеңер болот. Бирок мен менен барам дей турган болсоңор, силер дагы согуштун катышуучусу болуп каласыңар. Өлүмгө дагы даяр болуп алса, арасынан бирөөсү гана баш тартып калганда макулдугун берет. Бир күнү кемедеги жумушчулардын бири каарманыбызга кайрылып, мен сени карап турсам аябай эле жакшы адамдай көрүнөсүң. Сага болгон акчамды ишенип берейин, эгер мен бир нерсе боло турган болсом аялыма жөнөтүп жибер. Бул сага аманат болсун деп жаткан кезде эле капитан аларды сыртка чакыра баштайт. Көрсө деңиздин бир жеринде америкалык кеме 1300 жоокерди алып бара жаткан кезде душмандардын суу астында жүргөн кемеси аны жардырып жибериптир. Ошентип кеме өрттөнүп, суунун үстү өлүктөргө толуп калган болот. Бир кезде суу астындагы душмандын кемеси суунун үстүнө чыгып, Кларк андан кача албастыгын түшүнөт дагы беттешүүнү чечет. Ошентип Кларк кемени алдыга карап айдап жөнөп, экөөнүн ортосунда атыш башталып, душмандын кемесинин октарлары күчтүү болгондуктан Кларктын адамдарын чекеден эле жок кыла баштайт. Бир кезде ок капитанга тийип эле кеме токтобой барып, душмандын кемесин теший сүзүп, ал жарылып кетип, каармандарыбыздын кемеси дагы чөгө баштайт. Ошентип бул окуяда капитан Кларк Бенджаминдин кол алдында көз жумуп, Бенджамин жана дагы бир кеменин мүчөсү эле тирүү калышат. Ошол түнү болгон окуядан жалпы 1300дөн ашык адам көз жумган экен. 1945-жыл келип дүйнөлүк согуш аяктап, Бенджамин 26 жашында кайрадан жаңы Орлеанга кайтып келет. Ал биринчи апасы менен жолукса, Куинни алдан кайтып кыйла эле каарап калыптыр. Кызы болсо чоңоюп бойго жетип калган экен. Өкүнүчтүүсү Куиннинин күйөөсү Уэзерс бир жыл мурда кайтыш болуп, анан дагы Бенджамин тааныган каарлар үйүндөгү көпчүлүгү өлүп калган экен. Эң эле кызыгы, арадан 2 жума өтпөй каарманыбыз ал жерге Дейзинин келгенин көрөт. Ал Дейзиге чыкса, Дейзи биринчи Бенджаминди тааныбай калып, атын айтканда гана эстеп, анын жашарып кеткенин көрүп аябай эле таң калып калды. Дейзи дагы чоңоюп Нью-Йоркто жашап жаткандыктан аябай ачык айрым аялга айланып, Бенджаминге суроо салып, анын башынан өткөн нерселерин сурай баштайт. Анда Бенджамин кайда жүргөнүн, эмне кылганын бардыгын айтып берип, кечинде экөө ашканалардын бирине барып олтуруп дагы келишет. Дейзи дагы деле Нью-Йоркто жашап, ал жакта балет менен алектенип, оозу тынбай эле каарманыбызга өзүнүн жашоосу жөнүндө айтып бере берет. Мен эртең кайрадан Нью-Йоркко кетишим керек, жумушум күтүп турат деп Бенджаминге бийлеп бергенге дагы жетишип калды. Күндөрдүн биринде Бенджаминге бул убакта балдак менен басып калган Томас келет. Ал Бенджаминди чакырып алып, ага окуяны башынан айтып бере баштады. Менин топчу чыгарган ишканам бар. Согуш башталгандан кийин ишим аябай оңолуп, топчуга буйрутма көбөйүп, ишим аябай алдыга жылды. Бирок мен өзүм алдан тайып, оорулуу болуп калдым. Ошондуктан ушуга чейин тапкан нерсемдин баардыгын сага таштап кетейин деп жатам. Буга чейин сага айтпагандыгым үчүн кечир, сен менин чындыгында баламсың деп айтат. Муну уккан Бенджамин эмне дешин билбей ал жерден кетип Куинниге айтса, анын жини келип, ал сени кичинекей кезиңде $18 салып таштап кетип калды эле. Эми бир маалдары пайда болуп баардыгы жакшы болот деп ойлоп жатабы? Көп эле башымды ооруту бербесин, сен эч кандай анын баласы эмессиң деп урушуп коет. Бирок Бенджамин Томастын сөзүнүн артынан көп ойлонуп, анын суранычын аткарып, кээ бир учурда Томас менен жолугуп турат. Это прекрасные похороны.
Арадан күндөр өтүп Томастагы бул дүйнө менен кош айтышып, Бенджамин тажияны өткөрүп коюп Нью-Йоркко Дейзиге жолукканы кетет. Ал биринчи эле Дейзи бийлеп жаткан сахнага кирип, ал жерден Дейзинин бийлегенин көрүп аябай таң калып, бийлер бүткөндөн кийин сахнанын артына өтүп Дейзини издей баштайт. Ал Дейзиге берем деп белек дагы көтөрүп алган эле. Каарманыбызды көргөн Дейзи аны күтүүсүз келгенине таң калып, Бенджамин ага мен ашканадан экөөбүзгө орунду алып койдум эле, ошол жака барып келели десе, Дейзи болбой, биз ар бир концерттен кийин кесиптештерибиз менен бир жака барып эс алып келебиз. Ошол жака жөнөп жатканбыз, андан көрө сен биз менен бар деп Бенджаминди ээрчитип алат. Бирок каарманыбызга Дейзинин жүрүм туруму такыр жакпады. Ал кесиптештерин ар кимиси менен эле кучакташып каалагандай бийлеп, анан дагы арасынан бирөөсү анын жигити экен. Анда Бенджамин кете берейин деп ал жерден чыгып кетсе, Дейзи артынан чыгып, сен өзү айтпай деп эле келип алсаң, анан мен сени келди деп эле баарын таштап чыгып кетишим керек беле? Менден өзү эмнени күттүң эле десе, Бенджамин макул, анда бактылуу бол деп кетип калат. Я рад за тебя. Лучше увидимся дома. Бул убакта кадр ооруканага кайтып өлүм алдында жаткан Дейзи кызына: ал маалда мен 23 жашта элем, башымда оюн күлкүдөн башка эч нерсе жок болчу. Анан да мен балет бии боюнча өтө бир жакшы деңгээлге чыгып, Париждеги концерттеринин бирине чакырышкан. Ошол жакта бийлеп жүрдүм деп жатканда кызы кайрадан күндөлүктү окуй баштайт. Бул убакта Бенджамин мурдагыдан дагы жашар, өзүнчө эле Атабеков болуп калган эле. Ага күндөрдүн биринде маалымат келип, каарманыбыз дароо Парижге жөнөп, ооруканалардын бирине барса, Дейзини унаа сүзүп кетиптир. Анын буту 5 жерден сынып, бетинде дагы бир аз жаракаты бар болчу. Көрсө бул тууралуу Бенджаминге Дейзинин тааныштарынын бири кабар берип койгон экен. Дейзи Бенджаминдин таптатнакай болуп калгандыгын көрүп таң калып, бирок өзүнүн андай акыбалда көрүшүн каалабады эле. Ошондуктан каарманыбызга жаман сөздөрдү сүйлөп, сен бул жака эмнеге келдиң? Мен сен менен бирге боло албаймын дедим эле. О, кайра мага келе бересиңби? Бул жерден кетчи батыраак деп эле тилдеп салса, Бенджамин дароо чыгып кетет. Бирок Дейзи чындыгында бул сөздөрдү айткысы келген эмес. Ал буту сынгандыктан мындан кийин бийлей албастыгын түшүнүп, өзүн коерго жай таппай жини келип жаткандыктан айтып алды окшойт. Она вернулась. Бирок арадан бир канча убакыт өткөндөн кийин 1962-жылы Дейзи жаңы Орлеанга каарманыбыздын жанынан кайрадан келет. Бул убакта Куинни карып, жаштары дагы агара баштаган. Ошондуктан бул күндөрдөн көп өтпөй эле Куинни бул дүйнө менен кош айтышып, ажалы келип каза болуп калат. Я скорблю о твоей утрате. Дейзи менен Бенджамин мамилесин башынан баштап бири-бирине жакындашып, Бенджамин атасы Томас калтырган үйдү сатып, ордуна башка үй алып, ошол жака көчүп кетишет. Бул убакта Дейзи балет биин үйрөтө турган мектеп ачып, күндөрдүн биринде Бенджаминге менин боюмда болуп калыптыр деп айтат. Бенджамин бул кабарга бир жагынан сүйүнсө, экинчи жагынан эмне кылышын деле билбей жатты. Анткени ал күндөн күнгө жашарып жаткандыктан эртең жаш бала болуп калышын өзү дагы түшүнүп, кызымды кантип карайм деп көп ойлонот. Милая? Вызывай скорую. Ошентип 9 ай арадан бат эле өтүп, Дейзи аман эсен көз жарып алды. Анда Бенджамин кызымдагы мендей түрү суук болуп төрөлүп калбасын деп коркуп, бактыга жараша татынакайлы кыз төрөлүптүр. Биз ушул жерде күндөлүктү окуп берип жаткан кыз ошол Бенджаминдин кызы экендигин түшүнөбүз. Бирок Дейзи Бенджаминден кийин башка бирөөгө турмушка чыгып, кызы Кэролайн ошол адамды ата деп чоңойгон эле. Ошондуктан Кэролайнга дагы бул маалыматты угуш аябай оор болду окшойт. Көрсө Бенджамин кызы бирге чыккандан кийин өзүнүн дагы жашарып жаткандыгын сезип, Дейзиге жүк болуп, анан дагы кызым мени таанып калбасын деп атасынан калган байлыктын бардыгын сатып, болгон акчаны Дейзиге таштап өзү башка жактарга кетип калган экен. Бенджамин ар кайсы өлкөлөргө барып саякаттап, бирок кызына жыл сайын кат жазып турганды унуткан эмес. Ошентип арадан тез эле 11 жыл өтүп кетет. Зачем ты вернулся? Күндөрдүн биринде такыр эле жаш бала болуп калган Бенджамин Дейзиге учурашканы келиптир. Ал ошол жерден кызынын чоңоюп калганын көрүп, жана Дейзинин күйөөсү Роберт менен таанышат. Ошентип экөө ал акыбал сурашып, каарманыбыз Дейзинин үй бүлөсүндө бардыгы жакшы экендигин түшүнүп, дагы бир жолу коштошуп арадан жылдар өтөт. Бул убакта Дейзинин күйөөсү Роберт дагы кайтыш болуп калган. Күндөрдүн биринде Дейзиге коңгуроо кылып аны бир жака чакырышты. Бул биз буга чейин билген каарлар үйү болчу. Ал жерге келсе, шаардын тартип сакчыларынын бири Дейзиге жолугуп, ага күндөлүктү берип, биз бир баланы таап алдык. Бирок анын эсинде эч нерсе жок экен. Күндөлүгүндө сиздин атыңыз кайра жазылыптыр. Анан дагы бул каарлар үйүнүн дареги бар экен. Ошондуктан бул жакка алып келип сизге коңгуроо кылдык деп айтса, Дейзи дароо эле анын ким экендигин билип калды. Көрсө бул убакта Бенджамин такыр эле жаш балага айланып, бирок ички дүйнөсү каарыгандыктан ооруларга чалдыгып, адамдарды унутуп кала баштаптыр. Ошентип анын жашоосу ошол каарлар үйүндө уланып, Дейзи болсо ар дайым келип андан кабар алып турчу. Я видела, как он забывал, как ходить. Арадан күндөр өтүп, Дейзи дагы ошол каарлар үйүнө көчүп келип, Бенджаминди өзүнүн баласындай эле карай баштайт. 2002-жылы биз тасманын башында көргөн станциядагы тескери жүрө турган саатты ордун бошотуп башка заманбап саат коюшат. 2003-жылы болсо жаз айларында Бенджамин такыр эле аллей болуп, күндөрдүн биринде көзүн жумган бойдон бул дүйнө менен кош айтышып кете берет.
Окуяны айтып берген Дейзинин дагы бир кезде көзү жумулуп бул дүйнө менен кош айтышат. Тасманын аягында биз жанагы артка жүрүп жаткан саатты суу каптап баштаганын көрөбүз.